Сагындым мен сени, сагындым мен сени. 2 жыл, 3 жыл ошол оорумен алышып, ошол берметим деген ырларды ырдаганыма 30 жыл өтүп, 30 жылдан кийин кайра чыгып ырдапмын да. Мен ырчы элем, же мен мындай элем деп неме экенин мен өзүм негизи жактырбайм. Анан ырдап чыгайын, алек байкаларыңызды бербейсизби дегендерге мен өзүм минус окаларыма чейин берем. Негизи башка тилде мен ырдай албасам керек. Келинчегим каршылык кылбайт. Мага койсо мен мындай свободный кийинип эле чыгып ырдаган жакшы көрөм. Айып досум кандайсың деп эле анан баягы басакал эле кыйнап, мойнларын кысып, бирдемелерди кылып. Баягы концерттерде бергенде биздин сахнаны биз жакшы жасай албайбыз да. Мен ырларыма же ырдаганыма сын пикир көп болбойт, ошол формама көп болот. Негедир ошол ырды ырдасам, ошол жаш кезимиздин чөйрөт да. Ел менин талантымды көрүп алса эле мен анан бөт семьямды сахнага алчу алсам туура келбей калабы деп. Айла жок сүйүүгө, армандуу өмүргө. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы, тынчпысыздар? Мына биз бүгүн ушул Solo Media каналына конокко келип калдык. Чыгармачылык жаңылыгыбыз болсо, ушул сентябрь айынын ушул ортолоруна 15-20ларына Ош шаарында ошо Кыргыз улуттук драма театрына Айнур Утуунун чыгармачылык кечеси деген концерт тартуулайык деп атабыз. Азыр биринчи эле жаңылыгыбыз ошол. Анан ошол концертке жаңырларды иштеп, ошол жаңырларды элге бир чыгарайлы деп аракеттенип жүрөбүз. Ошол жаңылыгыбыз. Анан концерттерге, тойлорго чыгып, ошо чыгармачылык менен алектенип жүрөбүз да. Ал суроону көпчүлүгү берет. Мына угармандар, күйөрмандар да көп беришет. Ошол Айнур Утуу өтө популярдуу болуп жүргөн кезде мен ооруп калам да. Ашказандан катуу ооруп калып, анан ошол оорунун аркасынан мен айылга кетип калам да, айыкпай. Анан ошол 2 жыл, 3 жыл ошол оорумен алышып, Алла таалам ушул шыпасын берген экен, жакшы болуп кеттик. Барына чексиз. Барына чексиз. Анан кайра ошол арадан ушул 15-20 жыл өтүп кетет. Себеби ооруп калгандан кийин, кичине токтогондон кийин өзүм дагы немем калбай калды окшойт. Анан кичине неметтик, анан азыр эми кайра да чыгып атабыз. Жаңырлар чыгарып. Чыгармачыл адам өзү негизи ырдабай калса, баягы булугуп калат го. Ошондогудай негизи айылда тойлорго чыгып жүргөм. Эми чоң сахналарга аралашпай көп убак өтүп кетти да. Анан өткөндө ошол чыгармачылык кечемди ошол Лейликке бергенимде арадан уже 30 жыл өтүп кеткен экен. Ошол берметим деген ырларды ырдаганыма 30 жыл өтүп, 30 жылдан кийин кайра чыгып ырдапмын да. Эл сагынып калган экен ошо ретро ырчыларды. Ошо ретро ырчы досторум 90-жылдан 2000-жылга чейинки чыккан группаларды ошондой жийип бир ретро группа түзүп койгонбуз да. Ошо бардык досторумду чакырдым, анан чыгармачылык кечебизди бердик. Концерт өлө жакшы өткөн. Аншлаг болуп, концерттин уровени дагы жакшы болду. Ошо кандай жүрсөм ошондой эле тааныган жакшы, мен ошону эле жакшы көрөм. Жөнөкөй, ошо эл менен кадимкидей баарлашып жүргөндө, анан мен ырчы элем, же мен мындай элем деп неме экенин мен өзүм негизи жактырбайм. Ошо эл менен мени кандай көрсө, алар менен да ошондой жүргөндү негизи жакшы көрөм. Мен өзүм кандай экенимди билбейм, бирок көпчүлүгү мени ушинтип айтат. Мен жөнөкөй экенмин да. Анан бирөөгө катуу тийбейм. Анан болушунча бирөөгө жардам кылганды жакшы көрөм. Чыгармачыл эмес, башка инсандарга дагы ошо жардам кылып, анан азыр мына жаңы ырчылар чыгып атат го бизде. Анан ырдап чыгайын, алек байкаларыңызды бербейсизби дегендерге мен өзүм минус окаларыма чейин берем. Себеби ырдасын, чыксын, ушул жолду тандаса деп. Анан колдон келишинче совет сураса, советибизди да берип жүрөбүз жаңы ырчыларга. Чыгармачылыкта эң өкүнүчтүү эле ошол ооруп калып, чыгармачылык жагым көпкө токтоп калды. Алла таалам ушундай талант берген экен, ырдап чыкканыма эч өкүнбөйм. Ушул ырдын артынан мен ушул Кыргызстанды бүт булуң бурчтарына айланып, Жети Дубанды бүт көрүп, эл тааныдык, жер тааныдык ушул ырдын артынан. Ырдоо стиль өзгөртүш кыйын окшойт.
Себеби баягыдай ырларды, жаңы обондорду окшотпой чыгарайын дейсиң, бирок себеп окшоп калат экен бири-бирине. Себеби баягы почерк деп коет экен музыкада дагы. Ошол обондорун окшоп кетет экен сырына. Анан ошондой обонду стилде кетип атып эле башка стилге өтүп калса, негизи башка стилде мен ырдай албасам керек. Эми баягы кичине неметип атабыз, музыка аранжировкаларыбызда. Бирок ошол ретро стилибизди кошуп атабыз ошол дагы эле. Мисалы ырларды жаңылап атабыз. Заманбап звуктарды коюп атабыз, бирок стиль ошол эле. 90-жылкы стилдерди алып кетип атабыз. Себеби биз ошол стиль менен чыкканбыз, ошол стиль менен эми элге кайра эле ырдай бериш керек деп ойлойм. Негизи ошол Айнур тобу элге таанылып чыкканы ошол 95-жылы биринчи альбомубузду элге чыгарганбыз да. А так ошол 93-жылы биз группа түзүлгөн, Айнур тобу деп. 95-жылдарда чыккан болсом жаңы эле үйлөнгөм да ошондо. Анан ошондон бери келинчегим каршылык кылбайт. Алла разы болсун. Ошо жагына ыраазымын. Азыр ушу балдарым чоңоюп, кызым чоңоюп, азыр мына соц тармактарга жаштар жакшы түшүнөт го. Колдон келишинче ошол Instagram, TikTok, андай немелерге ошолор киргизип, анан колдон келишинче жардамдашат. Стилисттер дагы ошолорду. Анан мага койсо мен мындай свободный кийинип эле чыгырдаган жакшы көрөм. Ошого мен көпчүлүк көрүп жүрсө керек, тойлорго чыгырдасам да, концерттерде деле мындай жынсы. Себеби ошол 90-95-жылдар биз ырдап жүргөнүбүздө бизде баягы кыйынчылык заман болгондагы тапкан деле кийип ырдай бергенбиз да. Ошондой мисалга жынсы формалар мода болгон. Анан атайын ошондой кепка кийип чыгырдаган себеби дагы ошондой карындашым. Биз ошол 90-жылдары ошондой форма менен чыккан үчүн азыр дагы ошол форманы, ошол 90-жылдарды чагылыштырып, атайын ошондой кийинип чыгырдайм. Анан кээ бир адамдар түшүнбөгөндөр ошол негатив сөздөрдү жазып коет. Бирок туура эле кабыл алам алардын сөздөрүн деле. Бирок негизи ошол мен ошол стилдерди дайын деп, атайын ошол джинсовкаларды кийип, кепкаларды кийип ырдап жүргөнүм ошондой. Негизи талап кылат, эми баягы көчөдө жүргөн кийим менен ырдабайбыз го негизи. Анан ырга ылайыктуу кийинип чыгырдаган дагы жакшы да. Себеби биз фольклорный же оперный ырларды ырдасак, костюм кийип, анан галстук же бабушкаларды тагып алып ырдасак, анда ошондо жарашат. Анан биздин ырларыбыз жакшы билесиздер, дискотечный, анан чыгып бийлеп алып ырдасаң, ал костюм галстуктар жарашпай калат го деп, анан ошого ырга ылайыктуу кылып кийинип чыгырдайбыз да. Кызыктуу окуялар ал кезде ошол бизде раф, анан ОАЗ деген машинелер болчу эле. Анан жыйылышып эле, анан афишаларды илип коюп эле концертке барып кое береттик. Анан азыркындай көп убакка даярданбайт элек да. Себеби ал кезде ошол ырларыбыз элге сиңип, элдер угуп, жакшы кабыл алып жүргөн кез экен. Анан кызыктуу окуя мен ошол баягы дворец спортада мыскыл жана тамаша болуп аткан. Анан мен жанында ошол клавиш ойногон, анан гитарага чыгып калат эле Назарбек Сайынов деген досум бар, музыкант. Анан Анарбек Сардарбеков деген биздин агайыбыз бар, музыкант. Анан ошол киши алып баруучу болуп калат. Кайракар эле ошол Назыр досубуз барат дагы, ошол кишиге кайракар эле Сардарбек ака бизди мактап койбойбу, Сардарбек акасынын настроениясы кичине өлөчүтү окшойт. Себеби ал агайыбыздын аты Анарбек да, ал фамилиясын айтып эле Сардарбек ака деп, анан кийин чыгып канча күлүп жүрдүк. Анан дворец спортада биз тобу 5 жылдык юбилейин бергенде алардын демөөрчүсү Шоро фирмасы болот. Анан ошол Шоро фирмасы президенти келет дагы бизге чейин развилкада отурган экен да. Анан биз келсек ошол Алим Токторовдор мына развилка силер ушул жерге барып чечинип даярдана бергиле кирсек, анан биздин мына Лейлектен чыккан күчтүү Айып деген полбан досубуз бар. Ошол отурган экен да. Анан мен кирип ассаламу алейкум деп эле карасам, жакшы саламдашпады да. Анан жакшылап карасам, ал Айып полбон эмес экен да. Анан мен шагып өттүм дагы эле көрүшүп коелу. Анан мен кийинип неметип атсам, жанакы ошо Назыр досум кирет дагы эле. Анан салам айтпай эле, Айып досум кандайсың деп эле, анан баягы басакал эле кыйнап, мойнларын кысып, бирдемелерди кылып, анан концерттин ортолорунда ал биз тобунун спонсору ошо Шоро фирманын президенти кетип калыптыр. Анан турсак эле Алим Токторов келип калды. Ким капа кылды,
бирөө биздин президентти сөгүп капа кылыптыр деп көрсө биздин ошол Назыр досубуз тааныбай эле кыйнап салган экен, ал ошол айып балбанга окшош экен да түсө. Ошондой кызыктуу окуялар болгон. Өзү негизи менин жеке оюм баягы концерттерде бергенде биздин сахнаны биз жакшы жасай албайбыз да. Себеби сахнада чыгып азыр көпчүлүк чыгып гастролдерди ырдашып атат го. Ырчы өзү гана сахнага чыгат да. Өзү чыккандан кийин артына же бийчилерди коюш керек. Анан биздин убакта мисалга биз живой берип жүргөнбүз көп жерлерде концерттерди. Гитара, барабан, клавиша ошол толуктап жүргөндө анан азыр жалгыз өзү эле неметет да. Башка жакын артисттерин көрсөңүз сөзсүз бийчилерди коет же аппараттарды коет ошентип. Ошондой кылса жакшы болот деп ойлойм да. Себеби бир барып туруп концерт берсеңиз, эл мындай көрүп эле анан кийинки концертиңизге уже эл жакшы келбей калат да. Ошого эл барганда ушунчалык эл тартыш керек болушунча. Анан кийинки концертиңизге андан да жакшы келет да. Ырдоо жагынан негизи азыр ошол Маданият министрлиги баягы ар бир концерттерди жандуу менен ырдасын дейт го. Ошол жандуу менен ырдап аткан мага жагат. Анан көпчүлүк эле дагы эле фонограмма менен чыгып жүрөт экен. Биз ошол башында группага кошулганда биз жандуу менен ырдап, анан ошого үйрөнүп калыппыз. Азыр дагы ошо тойлорго барсак да, концерттерде да жандуу менен ырдап жүрөбүз да. Сын пикир ошол мен ырларыма же ырдаганыма сын пикир көп болбойт, ошол формама көп болот. Анан көңүл бурбайм. Себеби ар ким өзүнүн оюн айта берет да. Анан негизи мынау орустарда, казактарда, өзбектерде ырыга жараша чыгып эле ырдап атпайбы? Форма футболкаларды кийип чыгып ырдап атат. Себеби ыр ошондой болгондон кийин ошондой чыгып эле ырдаган оңго деп ойлойм да. Анан көп маани бербейм. Себеби ар ким өзүнүн оюн айта берет да. Ырларым негизи ошол 95-жылдары чыгарган ырларыбыз өзү 3 альбом чыгардык. 95, жана 97, 98-жылдары ошол Айнурутта 3 альбом чыгардык. Кийин анан 1-2 чыгарып элге тартуулап жүрдүк. Анан ырлардын бардыгын эле өзү негизи жакшы кабыл алып жүрөт. Анан эгерде өзүм жакшы көрө турган ырым болсо, мен кечире албайм деген ырымды жакшы көрөм. Бирок ошону ырдагым келе берет да. Анан эл ошол баягы берметим, айла жок сүйүүгө, аясманда деген ырларды көп суранат да, эл мейра каан дегендерди. Өзү негизи ошол кечире албайм деген ырды негедир ошол ырды ырдаган жакшы көрөм да. Ал эми баарды ошол ырларыбыз бүт эле жаштык кезибизде чыккан, ошол бирөөгө арнап чыгарып, анан негедир ошол ырды ырдасам, ошол жаш кезим эсиме түшө берет да. Ошого ошол ырды жакшы көрөм. Кечире албайм деп койчу элек. Азыркы учурда чыгып аткан ырларыбыз деле Жубайма деп ыр неметип атабыз. Кичине өзгөртүү болгону. Анан дагы кандай неме? Дагы эле ошол айыл жөнүндө, мекен жөнүндө ыр чыгарбаппын. Ырдашат. Бирок мындай чоң сахналарга ырдаганга алар немеси кызыкпады окшойт. Бирок мындай тойлордо кичинекей немелерде ырдашып жүрүшөт, бирок мындай профессионал ырчы эмес да алар. Жеке концертте алар ошол уюштуруу жагы эле жардамдашат. Себеби ошол лейликти да чыгармачылыкка чейин бергенде дагы алар чыгып ырдаган эмес. Себеби менин талантымды көрүп алса эле мен анан бүт семьямды сахнага алып чыгып алсам туура келбей калабы деп, балдарым да ошону туура кабыл алат. Анан ошол уюштуруу жагы жардамдашат. Сагындым мен сени, сагынычым келчи жаным эми, айла жок сүйүүгө, армандуу өмүргө, жалынсыз сүйүүгө. Айтканыңыздарга чын рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерден дагы ушул Соло медиадан.